20 кылымдын тарыхындагы улуу ата мекендик согуш фашисттик баскынчылардын мыкаачылыгы, ырайымсыздыгы менен айырмаланган эң кандуу согуш болгон. Бул апат 40 миллионго жакын адамдын каны менен тарых барактарында өчпөс болуп жазылып калды. Гүл коюп эскерилаба улуңар жокерер үчүн. Аталарыбыздын мекенди көздүн карегиндей коргоп, душмандын мизин кайтарган баатырдыгы, тылдагы эмгектери, апаларыбыздын оруктагы маңдай тери, күч кубаты, кайраты элесибизде түбөлүк сакталаары талашсыз. Биз менен сезимди кыйнабагыла. Ата журтту фашисттик баскынчылардан коргоого өлкөбүздөн 363 миңден ашык жоокер аттанып, алардын жарымы кайра кайткан жок. Ысык көлдөн бул жолу менен 856 жоокер аттанып, алардын 311 кайткан эмес. Көл дарбазасы аталган шаарыбыздан 300дөн ашык жоокер мекендик коргоого аттанса, алардын көбү курман болгон. Кан согушка апалары да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлерден жыраактарын таанышкан. Шаарыбыздагы улуу ата мекендик согуштун катышуучуларын ушул мектепке чакырып, алар менен окуучуларды кездештирип, андан ары ушул адамдардын эрдиктери, ушул адамдардын согуштан өткөргөн окуялары өздөрү менен кошо кетип калбасын деп мурас илимий тобун түзгөнбүз. Согушту айтып отурса көп. Мен ошондо 10 жашта болдум. Мисалы үчүн менин атам 5 кür тууган экен. Ошол 5 кür тууган, менин 5 кür туугандан 4 ошо адеген армияга алып кетип, андан кийин согушка үйрөтүп, 4 согушка кетиптир. Анан энемдин 2 кür тууганы кетти. Анда 18ден 50 жашка чейинкинин баарын алып турбайбы. Эми ошол 6 кишиден бирөө келген жок. Бирөө келген жок. Согушта каармандыктарын көрсөтүшкөн 100 миңден ашуун жоокер ордендер жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 72-си Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга татыктуу болушса, 21-и даңк орденине ээ болушкан. Танк алдында тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Жер жүзүндө тынчтык болсун, согуш болбосун. Мына багы Кыргызда бир кеп бар. Чеги жок жери болбойт, душман жок эл болбойт деп. Улуу ата мекендик согуштан кийин деле канча согуштарды көрүп атабыз. Афган, Баткен, Тажик Афган дегендейчи. Анан ушундай согуштар болбосун, биздин келечектин ээлери, жаштарыбыз ошол биз көргөн согушту көрбөсүн. Балыкчы шаарында улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин көзү өтүп кетсе да, эрдиктери жана баа жеткис эмгектери ар дайым биздин жүрөгүбүздө. Эч ким, эч нерсе унутулбайт.